Айрым фейктер же жалдамала кошуматчылар эмнеге Матраимовду айтып түгөтө албайсыңар деп жазып жатышат. Биз журналисттер Райымбек Матраимов элдин мүлкүнө кол салган коррупционер экенин керек болсо күн сайын, керек болсо саат сайын айта беребиз. Анткени буга биринчиден ошол киши өзү кызыктар. Аны түшүндүрүп берейин. Матраимовдордун үй бүлөсү Райым коррупционер эмес деп чычалап, 2019 жылы декабрда иликтөөчү журналисттерди сотко беришкен. Жеке менден эле 10 миллион сом, Азаттык менен Клубтан дагы 35 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылып келишет. Бирок иштин өзөгү боюнча бир дагы териштирүү жүрө элек. Анткени Матраимовдордун тарабы улаан бир шылтоон айтып, аларды судья дагы кубаттап, иш жылып эле келатат. Бүгүн 15 январдагы сот процесси дагы алардын айынан башка күнгө жылып кетти. Бул Райымбек Матраимов жана анын аялы аты жөнүн алмаштырып, мүлктөрүн башкаларга каттатып, уурдагандарын чет өлкөлөргө ташып кетүүсү үчүн берилген эбегейсиз мүмкүнчүлүк. Алар бизди сотко бергенден кийин дагы далай коррупциялык кылмыштарын ачып, жалаяктай жайып бердик. Октябрда бийлик алмашкан соң УКМК коррупциялык схема түзгөн деп Райымбек Матраимовду кармаган. Ал айыптоону мойнуна алып, мамлекетке элге келтирген зыянынын 2 миллиард сомун төлөгөнгө макул болгон. Матраимов бажыдан 100 миллиондогон доллар уурдаганын эл аралык коомчулуктагы таанып, Америка Кошмо Штаттары аны Магнитский акт аттуу кара тизмеге кошкон. Мына ушундан кийин коррупционер эмесмин деп актанып соттошуусу кайсы логикага туура келет? Туугандар, сот бүттү, ал маанисин такыр жоготту. Мындан кийинки процесстер жөн гана шоу, цирк. Мен ага катышкым келбейт. Ал убакытты башка иликтөөлөр үчүн коротууга кызыктармын. Бирок мыйзам мени катышууга аргасыз баш ийдирет. Рас, андай боло турган болсо, теңдик болсун да. Райымбек Матраимов, сиз мени сотко бердиңиз. Мен келдим. Күтүп атам. Сиз дагы сотко келиңиз. Дооңузду бетиме айтыңыз. Анан менде дагы сизге берчү 100 суроо бар. Тагыраагы ал элдин суроосу. Биринчиси, бир күн дагы бизнес кылбай туруп, миллиарддаган байлыкты кайдан жыйдыңыз? Жооп бериңиз. Керек болсо кайсы гана телеканал болбосун түз эфирге чыгалы. Атамбаев, Жээнбеков, Илмиянов, Кулматов деген эски досторуңуз менен биргеликте мамлекеттик кантип тоногонуңузду жана ошолорго канчадан доля чыгарып берип турганыңызды айтып бериңиз. Аларды мага жабыштырганыңыз уят жана беттирмарчылык. Жооп бериңиз. Ошондон кийин гана Матраимов деген чубактын кунундай чубалган ишти жаап, маселени укук коргоо органдары териштире тургандай кылалы. Анан албетте, бажыдан уурдаган миллиарддарды толук кайра кайтарыңыз. Ошондо гана калың элдин журналисттер акыр аягына чыккыла деген өтүнүчтөрү аткарылат. Ошондо гана сиз тууралуу жазбай калабыз. Ошондо гана балким элдин эсинен чыгасыз. Ага чейин кечирип коюңуз. Айтканыбыз айткан, жазганыбыз жазган. Эмки сот 3 февралда саат 3-те болот. Дереги Бишкек шаары Ибраимов же Правда көчөсү 64. Фейктерге, жалданма кошуматчыларга жашынбай, бетме бет келиңиз. Мен сизди медиа дуэлге чакырам.